Assalamu alaikum урматтуу Тез кабардын көрүүчүлөрү, кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн биз сиздерге Тез кабардын бул чыгарылышында Жалал-Абадтын Кочкор Ата шаарынын центринен сатыла турган под бизнес жер тилкеси жана 3 бөлмөлүү батирди тартып көрсөтмөкчүбүз. Анда даректерин сиздерге түшүндүрө кетейин. Мен турган трасса Ош Бишкек трассасы. Кочкор Ата шаарынын центринде курулуш материалдарын саткан базардын жанында турам. Бул Ош Бишкек трассасынын жанында эле Сабыр Ата чарба буюмдарынын маңдайынан сиздер бул көчөгө өтөсүздөр. Бул көчөгө барсаңыздар, тетиги домдун биринчи кабатынан сатыла турган батирди көрсөтмөкчүбүз. Ошол жерде маалымат беребиз, достор. Мындан дальше кетсеңиздер, Бишкек тарапка кетесиздер. Урматтуу достор, жанагы биз көрсөткөн көчө менен бери өтсөңүздөр, ушул көчөгө келесиздер. Бул көчөнүн аталышы Октябрьская көчөсү. Дал ушул көчөнүн 16-чы дарегинде жайгашкан ушул 2 кабаттуу үйдүн биринчи кабатынан сатыла турган 3 бөлмөлүү батирди тартып көрсөтмөкчүбүз. Баса достор, дагы бир нерсени кошо белгилеп айтып өтөйүн. Сиздер көрүп турган ушул 1 кабаттуу биринчи кабаттын 3 бөлмөсүнөн сыртында под бизнес жер тилкеси дагы сиздерге карайт. Фундаменттери даяр турат. Жанындагы көрдүңүздөр да имаратты. Кудум ушундай имаратты курасыздар дагы под бизнес кылып иштетсеңиздер болот. Сиздерге наркы үйдөн чыгып бери каттаганга бул жерден дагы эшик ачып койсоңуздар болот. Жанындагы бул бош жаткан жер дагы сиздерге карайт. Аны дагы каалагандай кылып пайдалансаңыздар болот. Бул жер достор Кочкор Атанын центр десек дагы жаңылышпайбыз. Базарды көрдүңүздөр да. Курулуш тармагына иштетилүүчү бардык каражаттар, шаймандар ушул жерде сатылат. Дээрлик бизнестин түрүн жасасаңыздар болот. Ылдыйракта достор, өзүңүздөр билесиздер, Бишкек стоянкасы жайгашкан. Анын жанында Фрунзе азыркы Азия гипермаркети салынган. Кыскасын айтканда, социал объектилердин бүт бардыгына жакын достор. Эми ушул 3 бөлмөлүү батирдин ээси менин жанымда. Азыр сиздерге видеонун жүрүшүндө бардык маалыматтарды биргеликте бермекчибиз. Саламатсызбы эжеке, кандайсыз? Саламатсызбы? Амансызбы? Аманбыз. Батирди сатка коюп турсуздар да? Ооба. Мына Октябрьская көчөсү 16-чы дарек достор. Ушул жерге келе бересиздер. Айлананы көрдүңүздөрбү? Под бизнес бүт бардыгы. Кааласаңыздар арендага берип дагы иштетсеңиздер болот экен. Дүкөн кылып иштетсеңиздер болот. Бизнестин түрүнө жарайт. Эжеке, үйдү бул жактан көрсөтөбүз, Ооба, ичкериден. Ушул ичкери кирип көрсөтөбүз достор. Бул жакта авто токтотмо жайлар дагы кенен экен. Эшиңиздердин астына чейин киргизип койсоңуздар болот. Эжеке, бул жерде банялар көп го? Ооба, бул жерде частный банялар да колдонулат. Бизде дагы өзүбүзгө жараша банябыз бар, көрсөтө кетсек ошону. Каякта, буякта? Бул жакта өзүбүздүн частный банябыз бар. Бул жерде 2 баня бар, ичинде парилкалары менен биз убагында иштеткенде күн 5000ге чейин соода кылчу элек бул жердечи. Каражат тапчык болчу. Жок дегенде 3000 бар экен да. Ооба, жок дегенде, таппадым дегенде күнүнө 2000ден тапса иштетсе болот. Жакшы. Банядан сырткары дагы? Банядан сырткары дагы бул жакта фундамент бар. Бул жака дагы баня салабыз деп ойлогонбуз, бирок баня эмес, временкада салып колдонулса болот. Бардык канализация центральныйга уланган. Суулары бардыгы кирген. Таза суу чыгыптыр мынакей, канализацияга уланыптыр, мына түтүкчөлөр. Мындан сырткары ушул эле баняга караган бизде отункана, көмүркана да бар. Бул жакта туура барсак, аркасында жайгашкан 2 комнаталуу. Жакшы. Анан эми жана көчө тараптан көрсөткөн сиздердин батир ушул жакта да, Ооба, ушул жакта. Мына сиздерге да карайбы? Ушул коргондун ичи бизге карайт ошондо. Ана, бисмилла. Таза суулар чыгыптыр достор, айланасы бүт косулган. косулган. Биз убактылуу 1 жылдан бери жашаганга бул жака пломба койдуруп коймуз сууга. Бекер эле акча коротуп төлөй берели деп. Суу бардыгы ичинде дагы чыккан. Ичи дагы центральный канализацияга уланган. Жакшы. Киргенде эле мына жери дагы кенен экен. Негизи канча сотук жер тилкеси ушул жерде? 2 сотуктан ашыгыраак окшойт, Точно документин карап көрүш керек. Документин карап көрүш керек. Негизи ушул 2 сотукка жакын экен достор. Анда көрдүңүздөр, бул тапчандагы сөрү сиздерге карайт. Жанатан бери айтып жаткан үйдүн батирдин жанынан дагы бир ход бар. Кааласаңыздар унаа батуучу кенен 2 унаа батуучу гараж кылып алсаңыздар болот. Же болбосо под бизнес кылып бул жерде дагы бир имарат салып туруп, чоң бир магазин ачып койсо болот, Ооба. Бул жактан каттай бересиздер.
Сыртынан дагы көрсөтөбүз достор. Көрсөткөнбүз. Ичинен под бизнес көчө тарапка ача турган болсоңуздар, кирүүчү жолду дагы азыр үйдүн ичинен көрсөтөбүз достор. Жакшы, стяжкалар орун алып тур, өзүнчө бул жерден эшик аркылуу. Наркы подъезд жакты жаап койгонсуздар. Подъезд жакты жаап, отдельно эшик кылып, бул жакка 2 комнаталуу временка уланган. Жакшы, кана. Бисмилла. Бул жер кире бериш жерин ашкана кылып пайдаланып жатат экенсиздер, Ооба. Ашканасы мына ушундай жидкий обойлор тартылыптыр, жакшы жылуу газ түтүкчөлөрү тартылган. Эшиктери мына ушундай жыгач эшиктери. Жакшы. Каяктан ашылат? Бурасы. Күлүштөлүп калган турбайбы? Бул Бул жакта өзүбүздүн идиш аяктар турат. Азырынча убактылуу ала турган адамга бошотуп тазалап беребиз. Уже эле көчкөнгө даярданып алган турбайсыздарбы? Идиш аяктарыңыздарды чыгарып. Бул жакта 1 жылдан бери эч ким жашабайт. Ошондуктан идиштерди бир жерге топтоп койгонбуз. Печкасы дагы бар экен, Ооба, бул ал газовый бул жакта турат болчу, биз ичкериге киргизип койгонбуз. Андан сырткары бул комнатаны жылыта турган отдельно газ менен жылый турган печка да бар аркасында. Печкасы бар экен, жакшы. Бир терезеси орун алган телевизор бар экен. Ал жакта газ түтүкчөлөрү дагы бүт киргизилиптир. Калганын өзүңүздөрдүн талапыңыздерге жараша ремонттоп, дагы өзүнчө бир бөлмө кылып пайдалансаңыздар болот. Сөрүсү бар экен, достор. Жакшы. Демек, биз кийинки бөлмөлөрдү көрсөтөлү. Бул эшикти канаттуу чоң эшикти ачып кире турган болсок, кана бутты чечип кирели. Бул холл окшойт. Киребериште холл деп аталат. Жакшы. Моющий обойлор чапташтырылган. Сүйүмүчтөр МДФтен, достор. Потолок дагы МДФ каражаттары менен кооздолуп, люстралар илинген. Бул холл экен. Азыр бул жакта ошол детский керебети, жаш балдардын уктоочу керебети, эмеректерди көрүп турасыздар. Булар калабы же кетеби? Эгер келишип калсак, биз мебелдерди калтырып кетебиз. Акчасы туура келсе, Ооба. Жакшы. Бул тарапка кире турган болсок, конок бөлмөсү. Бул жак зал деп аталат. Зал, конок бөлмөсү. Узун турасы болжол менен 5ке 4 экен, бир терезеси орун алган. МДФ каражаттары менен потолоктор кооздолгон. Потолоку дубалдын түспөлдөш келишин караңыздар, окшош экен. Бири-бирине чак келиптир. Моющий обойлор. Андан дальше бул жагына өтүп келсек, дагы бир чакан комната деп койсок дагы болот. Биз азырынча жүк жыгуучу бөлмө кылып колдонуп жатабыз. Кладовка кылып, Жакшы. Жанагы сырттан ушул жерден эшик ачып каттаса болот да. Ооба, эгерде алган киши бизнес катары колдоном десе, ушул жерден эшик ачып туруп, бардык комнаталарды кандай бизнеске ылайыктуу кылып колдонсо болот. Жакшы. Асты мына ушундай ДСП дейбизби, ОСП дейбизби, мына ушундай чаткалдар менен, ОСП. Чаткалы менен полдоптур. Асты мына ушундай чаткал экен, достор. Андан кийин бул бөлмөгө кире турган болсок, бул жагы ата-энелер уктоочу спальня, Ооба, спальня. Укмушко мына бул обойлор. Өзүнчө мультфильмдеги сарайларда, гүлдүү түстүү. Жакшы, МДФ каражаттары менен камтылган, потолоктор жасалган, люстралар илинген. Бул жерде эмеректерди көрүп турасыздар. Спальня, гарнитур. Эми булар калабы же кетеби? Кандай болот? Биз мындай ойлоп атабыз, негизи мебелдерди алып кеткенге биздин шартыбыз деле жок. Калтырып эле кетсек деген ойдобуз. Эми алуучу адамдын да оюн сыйлайбыз, кандай. Түшүнүктүү. Өзүбүздүн эмеректер менен келебиз дей турган болсо, алып чыгып кетесиздер. Бошотуп койгула десе. Негизи буларды бузуп, кайра жыйыштырып, эми сапатын кетиргенче ушул жерде калганы дурусураак. Атайын ушул бөлмөгө ылайыкташтырылып курулган. Эмежике баасын канча деп атасыздар? Баасын $75,000 деп атабыз. Сүйлөшүүлөр болот. Кеми болот, ырымына түшүрүп бересиздер. Ооба, сүйлөшүүлөр болот. Анан алмашуу жолдору же бөлүп төлөө мөөнөттөрү каралганбы, варианттар? Вариант каралган, албетте. Биз Бишкектен үй алабыз атабыз, ушул эле үйүбүздү сатып. Эгерде Бишкектен үйү болсо, алмашуу жолдору каралган. Эгер табитибиз бири-бирибизге туура келип калса. Түшүнүктүү. Мынакей уктуңуздар $75,000 бааланды. Под бизнес жер тилкеси десек дагы жаңылышпайбыз. Сыртында дагы под бизнеске ылайыктуу фундаментти көрсөттүк. Бул жагында болсо 2 банясы бар экен, отунканасы бар экен, кладовкасы бар экен. Бул батирдин биринчи кабатында жайгашкандыгына байланыштуу бул жерде 3 бөлмөлүү батирге дагы айландырган. Ремонтторун өзүңүздөр көрүп турасыздар. Эгерде жакса,
Чалыңыздар, сүйлөшүңүздөр сиздерге насип кылсын. Биз анда бул чыгарылышты жыйынтыктадык. Жыйынтыктап жатып, документин бир сурап коелучу. Кызыл китеби бардыгы так. Кызыл китеби бар, документтер так. Так. Мечит, мектеп, бала бакчалар бүт бардыгы центр жерде болсо Ооба, керек. бул жерде эгерде ала турган болсо, биздин эң жакшы мектептердин бири 28-чи Чыңгыз Айтматов мектебине карайбыз, участкабыз. Жакын эле жерде биз азыр тартып келген жериңизде эле садик, частный садиктер жана мамлекеттик садиктер жакшы эле орундарда Мечит бар, базар жаныңыздарда. Ооба, мечиттер жакын, бардыгы чыксаң эле жакын. Бишкекке дагы бир 50 метр чуркасаң, Бишкек сенгадан кетип каласың. Ооба. Сонун экен анда. Бардык жерге жакын жайгашкан. Демек, урматтуу достор, мындай мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбаңыздар. Биз анда бул чыгарылышты жыйынтыктадык. Ээсинин номери экран астында камтылат. Өзүңүздөр чалып байланышып келе бересиздер. Биз анда бул чыгарылышты жыйынтыктадык. Сиздерге насип кылсын достор.